Коюп турчу, подожди. Тиге окшо алданып калбайлы. Кыжалат ойго салгандар Кыргызстан. Бир күн квартираны освобождайте десе, салам достор. Бүгүн биздин проектибиздеги катышуучу менен жолугушуп отурабыз. Жумагүл куш келипсиң. саламатсыздар. Буюрса Планотека проектибиздеги планируем как досрочно погасить ипотеку. Да. Буюрса ипотеканы 30 жыл эмес, 10 жыл, 5 жыл, 3 жыл, 7 жылда жаап төлөгөндү үйрөнөбүз. Жана эл менен бөлүшөбүз. Ооба. Бизге келгениңде эмне түрткү болду, эмне себепчи болду? Негизи эле үй алышыңа эмне түрткү болду? Үй алганга чейинки маселеңи бир аз айтып берсең. Үй алганга чейинки маселе, биз, например, келип жашап атканыбызга Москвага бир 10 жылдын тегереги болуп калды. Анан биринчи эми өзүбүздүн планыбыз Кыргызстанга үй салмай болду. Кыргызстанга эми кетебиз деген планыбыз бар да. Баарыбызда бар. Анан Кыргызстанга үй салдык. Эми бир жерде квартира снимать этип жашап атабыз. Жашап атабыз. Ай сайын төлөйбүз, ага платеж төлөп жүрөбүз дагы, бирок адамдын ичинде недирки бир коркунуч болот экен да. Бир күн квартираны освобождайте десе, мен каяка барамын деген. Квартира алышыбыз керек деп көп эле жол аракет кылып, көп жолу эми эле аракет кылайын деп өзүңүз кадам койгонго аракет кыласыз да. Кылайын деп эми алабыз, Кудай буйруса деп турсаңыз, бирөөнүн алданганын көрүп каласыз, бирөөнүн акча берип риэлторлорго ошонун аягына чыкпай калганын көрөсүз. И оказывается болбой калат экен, не получается деп токтоп калып аткан мезгилдерибиз болду. Анан үй алабыз деп атып, аусыным алам деп калды. Бирок мен деле алам деп жүрөм. Анан ал айтты, чогуу албайлыбы, барасызбы деп сурап калгандан, жок. Сначала сен ал, анан кийин барам. Сеникин качан үйүңө одобрить этип, сен ошол үйдү аласың, анан барамын деп токтоп туруп, анан алдык. Азыр айтам, азыр мисалы ошол үйүмдө жашабайм, бирок чындыгы башка квартира снимать этип жашайм, чтобы легче было. Ну, привыкать этип деле калдык, бирок төлөгөнү деле, чтобы легче было, сдавать этип койгонбуз. Получается, биринчи аусыныңы подопытный кролик кылып жөнөттүсүң да бизге. Сен барып алып көр. Эгер сен алданбасаң, она же говорит, что мен ошол жака барам, бара аласызбы деп сурап атпайбы? Анан жок, мен айтам, жок, сен ала берчи биринчи. Если тебя одобрят, все нормально, сен ал качан одобрение келип деле, чтобы үйдү алмайынча, ал үйдү алып алмайынча, мен ишенбедим да, хоть одобрение келди, үй тандап атат, бирок менде ишенич жок да. Акырына чыгып чыкпайбы деп. Жок, Москвада деген бирлейсиздер эмес да, ретеже көптөгөн компаниялар бар экен. Анын бирөөнү эмес, экөөнү эмес, үчөөнү эмес, көп алданган адамдарды көрөт экенсиз дагы. Акча табыш оңой эмес. Анан бир кадам аркага тартып турат экенсиз да. Коюп турчу, подожди. Тиге окшо алданып калбайлы депчи. Бир мисал үчүн биз алабыз деп аткан мезгил жетип калды, ошо алабыз деп аткан мезгилде ошол эле ишканадан бирөө где-то 200 миңдейби акча бирөөгө берип, одобрение алган. Бирок какой-то причинасын подробно не сказал, чтобы ошо менен алданып калды. Алар деле ошону менен кайтып калышты да, чтобы значит ала албайбыз деген маниге бардыбы, же что-то аркага бир кадам артка тартып калды да. Ошол жерде мен дагы өзүбүздүн коллегаларды защищать этип сүйлөп кетейин. Колдоп, бул жерде көпчүлүктү баягындай бир максатына жетпей калса, сөзсүз түрдө биз күнөөлүү адамды издеп калабыз да кээдечи. Азыр сен айткандай алданып калгандар да толтура. Андайлар да жок эмес, тилекке каршы бар. Бирок баары эле алданып калбайт да, кээ бир учурда өздөрүнүн баягы күнөөсү менен
до конца ключ алганга жетпей калышат дагы. Толтура андай учурлар болот да, ар кандай себептер болушу мүмкүн. Анан ким жаман, риэлтор жаман деген нерселер менен чектелип ошол кыянакка чыгып калышы мүмкүн да. Мага деле келишет, жакында эле бир кыз келди, мен паленче риэлторго барсам, анан ушинтип, алданып, ала албай жүрөм. Анан акырындап чукуп, эмне болду эле, кандай болду эле деп жанагы сурап баштасам, ал өзүнүн проблемасы менен до конца чыкпай атат экен. Тиги риэлтор бунун проблемасын чечип алсын деп күтүп отурат экен да. Эмне болду деп анан моуну чыгаран, оказывается, бул сеники экен, ал качкан жок, ал жүрөт экен, ал моундай кылып атыптыр да. Деп анан жанагы айтпайбы, мойнуна алыпчы, ооба, но факт үй ала элекмин да депчи. Азыр сен ушул проблемаң менен мага келсең деле, сен ал проблемаңды чечмейинче, мен жөнүндө дагы ошондой жаман сөз айтышым мүмкүн. Ошон үчүн давай сен биринчи өзүңдүн проблемаңды чеч, мээңи тазала, моундай бир чечимге кел, анан улант. Депчи. Так барган агенти жакшы эле адам экен, туура эле жолду көрсөтүп, туура эле иш кылып аткан да. Бирок алдамчылар дагы жок эмес, алар деле бар. Этият болуш, бул өзүбүзгө сак болушубуз керек. Өзүңө сак бол, кошунаңы ууру тутпа деген сөз бекеринен келип чыкпаса керек. Абысының алгандан кийин канча убакыттан кийин алдың? Ой, ал майда алса, августта мен алдым. Уже августта силер алдыңар. Ошол үйдө алып аткан кербезде, учурда жолдошуң экөөңөрдүн ортоңордо кандайдыр бир недоразумение болду? Болот, конечно болот. Ал деген эми элчилик деген көп ар түрлүү нерселерге барат экен да. Бирөө келип айтат экен, сен деген 26 жылга алсаң, мынанчадан көбөйтсөң, мынанча акча болуп кетет экен. Например, мен деле өзүм көбөйтүп көрүп, ошондой болот экен деген ойго барганмын. Качан мага ошол риэлтор түшүндүрүп, ай сайын мынантип төлөгөнүңдө мынандай болот, досрочный погашение төлөсөң мынандай кыскарат, 5% төлөп аласың, мынандай болот. Мисалы үчүн недвижимость эч качан аркага кетпейт, ал көтөрүлөт ценасы жыл сайын деген сөздөрдү укмайынча, мен деле андай түшүнүгүм жок болчу да, чындыгы караңгылык болчу, ал тема мага караңгы болчу. Ипотека алгандан кийин анан уже көрүп, ичинен жандай ичкерки кухняны көрүп, аны текшерип, санап, ал жагынан бул жагынан өлчөп көргөнүңдө анан уже түшүнүп көп суроолоруңа жооп аласың. Күйөөң кандай каршылыктарды көрсөттү? Каршылык көрсөтпөдү Ритажы, бирок кимдендир бир нерсе угуп калса, ошондой деп атат го деп эми переживать эткен мезгилдер болду. Эми переживать эт. Күйөөм Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, дайым эле бири-бирибизди угуп, бири-бирибизди колдоп эле бир эле жолдо келгенге аракет кылабыз. Жакшы. Күйөөм эмнеден сүйүндү, что экинчи баламды төрөрүмдө, чтобы Кыргызстанда үйүбүздү тургузуп жапкан болчу, тургузуп алган болчу. Үчүнчү баламды төрөрүмдө бул жактан үй алып атам. Ой, ар бир баланын өз ырыскысы менен деген ушулда карасаң деп ошондой сүйүнүч болуп. Машалла. Сонун бул жубайлар бири-бирин түшүнүү менен иш кылган бул эң жакшы нерсе, жакшы көрсөткүч. Сен жолдошуң да жакшы молодец адам экен. Анан биздин мындай алдыга койгон планыбыз бар Ритажа, эми көпчүлүк айтпайт дейт, эми айта берейин сизге. Биз эми 3 уулум бар, Аллага шүгүр. 3 уулубуздун өздөрүнүн ар биринин үйү болот. Бизге окшоп, ооба, 3 үй. Да бирөөнү алышыбыз керек экен. Обязательно. Ар биринин өзүнүн үйү болот. Бизге окшоп балдарыбыз эми чет жерде иштебейт, өзүнүн диплому менен иштейт. Балдарыбыздын чтобы бирдемеси болгонун каалайбыз, бизге окшоп
жана болбосун деп мындай мусапыр жеринде жүрбөсүн, алган диплому менен иштесин деп. Мисалы дипломубуз деле бар, ошону менен иштебейин, башка специалистте иштеп калабыз, ошондой жерлерде балдарыбызга болсун деп калат экенсиз да. Балдардын келечегин курууга. Машалла, Кудай буйрса, ниеттериңер орундалсын. Рахмат. Кайын журт тарабынан, же туугандардан, кошуна колоң, коллективден ой деген мындай кыжалат ойго салгандар көп болду? Көп эже, аябай көп, себеби баары эле, ооба, баары эле мынча жыл алат төлөйт экенбиз десе, ай, мынча жылга эсептеп көрдүңбү? Келгиниң, бери келгин деп, калькуляторго салып, жылды эсептеп, айын эсептеп, мынанча кылып төлөйт экенсиңер да силер, анан мынандай болот экен да. Мисалы, 1 жыл мурун алганыбызда күйөөм где-то бир 90 000 айлык алып аткан болсо, азыр 100дөн нары. Убакыт өтө берет экен, акчанын күчү кете берет экен да. Акчанын күчү кетет. Силер жарандыгыңар Кыргызстан. Кыргызстан. Кыргыз паспорт менен кайсы жерден алдыңарсыздар? Дрожжинадан. Дрожжинадан. Канча комнат? Двухкомнатна. Двухкомнатна квартира. Айына төлөм канча төлөйсүң? 92 800. 92 000. Силер процентный ставка көтөрүлгөн кезде алдыңар? Кайсы жыл алдыңар? 2023 көтөрүлүп аткан мезгилдерде ошондо. Бирок анчалык көтөрүлүп болчу. Азыркыдай көтөрүлүп болчу. 11,5 силер? 12,35. Силерки 12,35 менен. 12,35 менен 2 комнат квартира Дрожжинада. Былтыр кайсы айда алдыңар? Августта. Август 23 жыл. Ооба. Азыр канча жылга кыскарттыңар жана канча срокко алдыңар эле? Срок 26 жылга алганбыз. 26 жылга алгансыңар былтыры. Азыр канча жылыңар калды? 23. 23. 3 жыл кыскарттыңар. 3 жыл кыскартыш үчүн оор болду? Жок эже, мындай болду, азыр сизге айтам. 3 жыл кыскартыш үчүн биринчи дегенде күйөөм куртка алгының деп, кышка куртка алгым деп 5 000 акча таштап кеткен. Анан мага кызык болуп атат, эми чтобы досрочный погашение жапсам кандай болот деген. Канча сумма бердилер? 5 000 акча алып. 5 000. 5 000ге жаап көрсөм 2,5 ай кыскарды. Анан аны эми айта албай кыйналып атам, бирок айтпай атам да. Анан бир күн балдарга кийим кыласың деп 12 000 акча берди. Аны деле досрочный погашениега жаап койдум. Өзүң эски курткада балдардын эски кийимди алып жүрөсүң. Ошол эле калып кетти. Кудайга шүгүр. Анан жанагылардын кыскарганын көрүп, күйөөмө ушундай болду да, ушинтип кыскарттык да, ушундай салсам ушинтип кыскарып калат, кийин карасаң десем, анан күйөөм бир күн 33 000 акча алып келип, мынаны салып көрөлүчү деди эле. Анда канча кыскарып калды? Где-то бир 2 жыл 2 ай кыскарды, ушундай болду. 2 жыл 2 ай, 33 000ге 2 жыл 2 ай кыскарды. Ооба. Машалла. Сүйүндүңөрбү? Ооба. Мындай качан дагы акчаны салып, эми досрочный погашениега заявка жөнөтүп коюп, аны снимать эткен күндү күтөбүз го. Канча болот, канча кыскарат деп күтөбүз го. Бул өзүнчө эле бир мондой азартты. Ооба, мындай. Ар айда салганыңда кайра ошол чечилип, жаңы график платежей чыкканда канча жыл кыскарды экен көргөнү өзүнчө эле бир мындай башкача рахаттанасың да. Ар салганда ар түрдүү кыскарат. Азыр силердики 3 жылга кыскартып алдыңар, Кудайга шүгүр, 1 жыл төлөдүңөр, ошондо силердики 4 жыл уже. Жок, 2 жыл кыскарттык Ритеже. 2 жыл кыскарттык, ровно 1 жыл төлөдүк, 3 жыл. 3 жыл кыскарды, вообще 3 жыл деген. А так досрочно төлөгөнүңөр 2 жыл болуп атат. Бирок в ближайшее время, чтобы аракет кылып, балам азыр 5-класста окуйт, чоң балам. Ошол 11-ди бүткүчө төлөп бүткөнгө аракет кылабыз деп атабыз. Амин, Кудай буйрса ошондой эле болот. Себеби дегенде сиз биздин
проектте уже жанагы бир максаттуу адамдар менен чогуу бир иш кылганыңда сөзсүз түрдө ал максатка жетесиң да, Кудай буюрса. Анан бул проектте жөндөн жөн келип калган жоксуң. Буюрса жакшы ниеттер менен келдиң да. Жакшы пландар менен. Жакшы пландар менен. Сенин ушул проектке койгон планың кандай? Ошол боюнча дагы айтып кетсең. Себеби дегенде ушул азыр бизде экранда көрүп аткан адамдар проект бүткөндө салыштырып көрүшөт да. Башында ушул кыз эмне деди эле Жумагүлдү карачы деп. Канча убакытка созулат проект, ошодон зависит, мен сизге айтам. Мейли, 1 жылда канча жабайын деп жапканга аракет кылып атасың? 1 жылда аз эле дегенде 10 жылдан ашык кыскартам деген планым бар. Амин. 1 жылда 10 жылдан ашык бул кыскартыш жеңил эле. Буюрса, жолдорум бүгүнкү алган сабакта, бүгүнкү алган маалыматта уже көп нерсе көз жетти да. Кандай кылып кылса болот экенин. Негизи проектти бул канча силер кааласаңар ошончо боло беребиз. Төлөп бүткөнгө чейин деле жүргөнгө биз макулбуз сен мененчи. Аз балаң 5-класста болсо дагы 5 жыл деп атасың да, 5 жылда Кудай буюрса. Биз менен эле болсоң биздин проект жашай берет. Жок, мен деген мынтип айтып атам дейм. Сиз айтмакчы кайын журттан, башкадан угасыз да, эми деген силер 26 жыл же 30 жыл дегенде качан келесиңер силер Кыргызстанга? Аны төлөп бүткөнчө мынча убакыт өтөт. Бирок менин ичимде башка план бар да. Мен айтып атам, жок, мен Арун чоң балам, ошол 11-ди бүткүчөктү төлөп бүтүп, мен башка үй алам деген планыбыз бар. Бирок ошондой эле болсун. Билбейм, адам канчалык өзүнө ишенген сайын бирдеме болот экенде, ишенбесеңиз 1000 сүдүрөп барсаңыз деле результат жок. Ооба, туура эле. Жумагүл бизде кыргыз паспорт менен официально иштейт жана кыргыз паспорт менен официально пособие алган кыз, өзүнүн укугун аябай тартышып, талашып, жакшы билген молодец азаматсың. Ушуңан тайба бул проектте дагы жакшы көргөзгүчтөрдү көрсөтөсүң деп мен толук ишенемин. Өзүм да аракет кыламын, Кудай буйруса. Азыр бул проектке келгениңин дагы бир себеби бул жөн эле көргөзүш көрсөтүп койбой, ал тууган урукка ошо доказать да 26 жыл эмес, мен мына 5-6 жылда кутулам деген өзүңө койгон вызов экен да. Да, мен бирок азыр айтам да, если мен ошол мындан 5 жыл мурун Кыргызстанга үй салаардан мурда ушул нерсе болгондо мен кутулуп калмак экенбиз, алган үйүмдөн. Мисалы Кыргызстанга салып койсоз деле барып жашабай атпайсызбы? Бул жерде жашап аткандан кийин өзүбүздүн үйүбүз деген менин өткөн ишке ал деле турат, ал деле Кыргызстанда деле баасы өсүп атат, ал деле керек. Кыргызстанга инвестиция кылыш бардыгыбыздын ниетибиз, максатыбыз, бара турган жерибиз Кыргызстан, Кудай буйруса. Кыргызстандан ачсаңыздар, Бишкектен алайын деген пландарыбыз деле бар. Кудай буйруса, мына ачып койдук. Жакынкы күндөрү ишке түшөбүз, иншалла. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Биздин жолугушууга, биздин проектке келип катышканыңа чоң рахмат. Сиздерге да рахмат, чоң. Биринчи жолугушуубуз, мындан кийин сонун результаттарды чогуу көрсөтөбүз. Кудай буйруса, рахмат сизге чоң ушунчалыгыңызга, сиздин компанияңызга, менин риэлторума абдан ыраазымын. Себеби мага айтат болчу да, сен ты уже достаешь депчи, мен от и до сурап, мындай болуп атабы, эмне себептен мындай болуп атат, процентный ставка көтөрүлө баштады го, биздики кандай болот эми деп ушинтип жанагы риэлторума армян болгон үчүн кайра сурай берсем, сенден качан кутулам деп күлүп калды. Бирок жакшы, Кудайга шүгүр, результатка чыктык. Кудайга шүгүр. Рахмат чоң. Сизге да чоң рахмат. У тебя очень много сопротивлений. Давай начнем не с детей, не с мужа, начни с себя. Сенин балаңдын регистрациясы жок, же бир жерде турбаса, албаймын деп ушинтип жүгүрүп калбасак экен деген ниет менен ошол нерсе бизге түрткү болду да. Үй алышганга. Урматтуу көрүүчүлөр, бул долбоордо Зарита Ахматова ипотеканы жеңилдетүү боюнча пайдалуу кеңештер менен бөлүшөт.
катышуучулардын ипотека боюнча кыйынчылыктарын угуп, ар бирине ылайыктуу кеңештерди берет. Бул долбоор көрүүчүлөргө ипотеканы азайтуунун жана финансылык көйгөйлөрдү чечүүнүн оңой жолдорун көрсөтөт.